Ассаламу алейкум, урматтуу багбандар. Бүгүн 7-июль 2026 жыл. Быйыл 2026 тигилген жаш көчөт. 10 күн мурда жашыл кесүү жасаганбыз. Жыйынтык кандай болуп атат, процессти көрсөтөйүн. 10 күн мурда кесилгенден кийин бул жерден жаңы бүчүрлөрдөн өсүндө өсүп келатат. Демек, 2 бутак болгон болсо, бул жерде эми ар биринде 5 бутактан бар. Биздин максатыбыз бутактарды көбөйтүп алуу болгон. Демек, бул жерде 5 өсүндө өсүп келатат. Эмки тапшырмабыз күзгө чейин ушуларды 60 сантиметрден кем эмес өстүрүү. Астына эмне берип атабыз? Бакканда өзүбүздүн шербет суунан берип атабыз. Күл кошулган чөптөрдүн отосунан жасалган суу. Ачып туруп, анан беребиз, куябыз. Андан тышкары диамофоска, карбамид азыраак 20 грамм. Андан сырткары каколе колдонуп жатабыз. Туугандар, мына ушул өсүндүлөргө курт түшпөш үчүн жумасына бир жолу дарылап турушубуз керек. Быйылкы жылы жаш көчөттөргө кыркууну уруксат бербегенибиздин бирден бир себеби ушул курт болду. Көпчүлүк жерде курт түшүртүп коюп, ушулар өспөй калды дагы. Натыйжасында бул бутактар өспөй, кийинки жылга майда бутак болуп калды. Ошол себептен быйыл биз көпчүлүк бактарды кесүүгө уруксат бербедик. Бул эксперименттик бак. Бул жерде тажрыйба жүргүзүп жатабыз. Бул жерде Лоранс деген сортту кескенбиз. Мында дагы 3 бутак өсүп жөнөдү. Күзгө чейин булардын тапшырмасы бизге 60 сантиметрден кем эмес өсүп бериши керек. Туугандар, жыйынтык мына ушундай. Кийинки жылга буюрса, бул жерден 2 бутак эмес, бул жерден кеминде 6-7 бутакты өстүрүп алышыбыз керек. Тапшырма ошондой. Максат жылыга 2 жашка чоңойтуу. Сиздер менен Бага Сүрө Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар, туугандар.